Парижде 33-чү жайкы Олимпиада жыйынтыкталды. Эми кийинки Олимпиада оюндары 2028-жылы Лос-Анджелесте өтөт. Олимпиадага 206 мамлекеттен 10,5 миң спортчу катышты. Спорттун 45 түрү боюнча 329 медалдардын топтому ойнотулду. Медалдардын саны боюнча алдыңкы 5-тикти Кытай, АКШ, Австралия, Япония, Франция кирди. Биринчи орунда 126 медаль менен Америка, экинчи орунда 91 медаль менен Кытай, үчүнчү орунда 45 медаль менен Япония, төртүнчү орунда 53 медаль менен Австралия жана 64 медаль менен 5-чи орунду Франция ээледи. 6 медаль менен Кыргызстан 68-чи орунга чыкты. Коңшу Казакстан болсо 7 медаль менен 43-чү орунда, Өзбекстан 13 медаль менен 13-чү орунда турат. Эми 4 спортчу Париждеги Паралимпиада оюндарына аттанышат. Алар пара спорттун 4 түрү боюнча беттештерге чыгат. Миргүл Болоталиева пара пауэрлифтинг, Гүлназ Жүзбаева пара жеңил атлетика, Мамат Ибраим Суранов пара дзюдо, Айтонук Жомарт кызы пара триатлон боюнча мелдештерге катышат.